боятся. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссия конституцияны бузуу менен иш алып барууда. Бүгүн түзүлгөн кырдаал боюнча СДПК партиясынын мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрдү. Анда депутаттар баш мыйзамдын кайсы беренелерин бузуу менен иш алып барып жаткандыгын санап беришти. В соответствии с этим законом Жогорку кеңештин регламенти тууралуу документте парламент мурдагы президентти экс макамынан ажырата алат деген норма жок. Комиссия түзүү үчүн атайын токтом чыгышы керек. Биз Эркин Тоо гезитинин жаңы санын алдык. Анда эч кандай токтом жок. поэтому в официальных мероприятиях Баш мыйзамдын 28 беренеси бузулуп жатат. Ага ылайык адамдын жоопкерчилигин белгилөөчү же оорлотуучу мыйзам өткөн мезгилде карата колдонулбайт. Атамбаев экс-президент макамын 2017 жылдын 24 ноябрында Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери мыйзамы күчүндө турган убакыт алган. Ал кезде мыйзамда экс-президентти жоопко тартууга болору тууралуу берене жок болчу. Ошондой эле комиссия алгач көрсөткөн документте Атамбаевдин дарегине 5 гана айып коюлуп жаткан. Эл өкүлдөрүнө кагаз түрүндө көрсөтпөстөн жөн гана окуп беришкен. Исполнительной власти, это и мэры. Бизге депутаттарга ал документтерди кагаз түрүндө көрсөтүшкөн жок, окуп гана беришти. Ал документтерге кимдер кол койгонун дагы эле ушул убакка чейин билбейбиз. Не говорили. Экс-президенттин кол тийбестикти алууну караган комиссияда арты таза эмес адамдар отурат деген партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Фарид Ниязов эгер бийлик мыйзам бузбаса эч кандай нааразычылык акциясы болбой тургандыгын билдирди. Ошондой эле Ниязов расмий органдардан документтер келсе ар бир пункту боюнча жооптор берилерин айтты. Алмазбек Шаршенович Атамбаев Экс-президент Алмазбек Атамбаев аягына чейин мыйзамдын чегинде күрөшөт. Бизге расмий органдардан мыйзамдуу түрдө документ келсе, ал учурда өзүнө мыйзамдуу өкүл дайындап, ар бир пункт боюнча жооптор берилет. и он будет готов ответить на все. Маалымат жыйында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ушул тапта кайда экени айтылды. Анткени айрым маалымат булактары экс-президентти чет өлкөгө чыгып кетти деген божомол маалыматтарды таратып жатышкан. Не собирается. Алмазбек Шаршенович учурда Бишкекте иш ордунда, айрым чагымчылдар аны өлкөдөн чыгып кетти деп жатышат. Акыркы 1,5 жылдан бери эле ушул сөз токтобой койду. Ал эч жака качпайт, качууга да негиз жок. Белгилей кетсек, парламент 2019 жылы 4 апрелде бул мыйзамга өзгөртүү киргизип, анын негизинде экс-президентти макамынан ажыраткандан кийин жоопко тартууга мүмкүн болуп калган. Бул оңдоп түзөлөр 2019 жылдын 27 майында күчүнө кирген. Андан улам бул түзөтүү баш мыйзамдын 28 беренесине ылайык өткөн мезгилге эмес, келечектеги убакка карата гана иштеши керек. Жапара Жолукеева, Нурадил Акышев, 7 канал, Бишкек.